Же башка кыласың? Турган 5 таман төлөйсүң. Жок, билбейм төлөсүң. Я. Налог налогу. Патент сатендик бар? Жок. Мындай жок. Сен чоң старший ким? Ош облусунда кара алтындын баасы көзөмөлгө алынат. Жоопкерчилик монополияга каршы күрөшүү кызматына жүктөлгөн. Ага ылайык текшерүү алгач жол боюндагы көмүр саткан сатуучуларга жүргүзүлдү. Ал учурда сатуучулардын уруксаттама кагазы, жерге төлөнгөн салыгынын аныктамасы суралды. Деген менен алардын эч кандай бул тууралуу документтери жок болуп чыкты. Көмүр иши мамлекет айтат да, мисалы кышка даярдык, элди камсыз кылуу мамлекеттен эч ким ойлогон эмес. Бардыгы 100% жеке ишкерлер алып келет. Бирөөсү портер, бирөөсү КамАЗ. Ал жактын кыйынчылыгы эми өлүп эле калгысы келет. Нердегилер бардыгы барып келет. Мен деле инилерим иштейт, мен барып көрүп келгенмин да. Ошону ойлонбой, кечээ 1-2 ушу жолдун боюнда турган үчүн көрүп алып туруп, азыр мамлекет, мисалы силер мамлекеттин представительсиңер да, проблема кылып атасыңар да. Сатуучулардын пикири боюнча аларга туруктуу көмүр сата турган жер болсо ыңгайлуу болмок. Андай мүмкүнчүлүк жок болгондуктан жол боюна чыгып сатууга аргасыз болушууда. Алар көмүрдү алып келип саткандан өздөрүнө аз гана пайыз киреше болорун кошумчалашты. Ол тура эле эч неме жок. Азыр машиналар келет, коет, силерге мышат этет, тура эле мынакта өткөндөргө. Башка жер жок болсо ага коюп сатышат. Элгем тиргилик керек да. Мамлекет бакса, алдырып койсо болот. Иштесек бир жерде. Эч ким иштебейт. Мындай текшерүү жарандарга ыңгайсыздык жаралбашы үчүн жүргүзүлүүдө. Маселен, бүгүнкү күндө Алай районундагы айрым шахталарда көмүрдүн 1 килограммы 3 сом 20 тыйындан сатылууда. Биз ошол жерде жумушчуларга көмүрдү ушул жерден берип атабыз 4 сом баасында. Ал эми карьердин өзүндө Алайдан 3 сом 20 тыйындан чыгат. Биздин жумушчуларыбызга ошол келген немесине акысына 80 тыйындан кошуп туруп, ошол 4 сомдон көмүр сатылып атат. Учурда Ош облусунун райондорунда кара алтындын баасы болжолдуу төмөндөгүдөй. Алай районундагы орточо баа 5,5 сом. Араванда 4,5 сомдон 5 сом 80 тыйынга чейин. Каракулжа районунда 5 сом 70 тыйындан 6 сомго чейин. Кара Суу районунда 4,5 сомдон 6 сомго чейин. Ноокат районунда 4 сомдон 6 сомго чейин. Өзгөн районунда 3 сом 80 тыйындан 6 сомго чейин. Чоң Алай районунда 3,5 сомдон 5 сомго чейин. Ал эми монополияга каршы бааны жөнгө салуу кызматы көмүрдүн кору жетиштүү экенин айтты. Эгер аба ырайына байланыштуу баа көтөрүлсө, алар тыкыр көзөмөлгө алынып турат. Азыркы бүгүнкү күндө мына азыр өзүңүздөр көрдүңүздөр, көмүрдүн запас сатылып аткан көмүр жетиштүү. Көрүп атат, бир гана условиясын аз буларда койгон маселе ушул болуп атат, ушу бир көмүр жолдун боюнда болуп калып атат. Былтыркы баага салыштырганда былтыр да ушул мезгил алтындан сатылган. Эми быйылкы жылы муну айта албайбыз, эми кыш узагыраак кетсе, көмүрдүн биз аренда кылган эмеден көбүрөөк кетип калышы да мүмкүн. Эске салсак, өлкө аймагында сатылуучу көмүрдүн баасын мамлекеттик жөнгө салууну киргизүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Маалымат боюнча атайын токтомдун негизинде 90 күн ичинде көмүрдүн баасы көзөмөлдөнүп турушу керек. Токтомдо алып сатуучулар коюлган баага баш ийбесе, аларга административдик айыппул салынат деп жазылган. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак.